Адамдардын басканы, турганы, керилгени, дегеле күнүмдүк кыймылынын баары бий өнөрүнүн пайдубалын түзөт. Бүгүнкү сөзүбүз балет бийи тууралуу болмокчу. Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынын окуучулары 7 апрелде Туркиянын Анталия шаарында өткөн балет эл аралык балдар сынагына катышып, 1-2 орундарды багындырып келишкен. Биз ушу биринчи жолу барып келдик Турцияга. Көбүнчө балдардын бул биринчи жолу конкурсу болду. Мен ойлойм бул ийгиликтүү өттү конкурсум. Биздин балдар биринчи место алып келди, экинчи место алып келди. Ал конкурста бизден тышкары Турциядан көп ар бир шаардан келишти, Украина, Россиядан келишти. Ошолордун арасынан биздин балдар мындай татыктуу өзүн көрсөтө алды деп ойлойм да. Биринчи жолу чыкса да, биздин балдарыбыз мыкты өздөрүн көрсөтө алышты. Эмне чыгарма аткарганда болот да? Биздин кичинекей балдар барды, аяктан групповой бийден бир орус бийи алып бардык, анан сольный номерлерден, вариациядан, балеттин үзүндүсүнөн алып бардык. Бир кызыбыз современный номинациядан экинчи место алды, дагы бир кызыбыз биринчи место алды, жылан бийин бийлеп. 12 жаштагы Адина Эмилбекова хореографиялык мектепте 6 жылдан бери окуйт. Ал Түркияда өткөн сынакта 1-чи орунду алган. Мен бул училищага өзүм калоом менен келдим. Телевизорлордон көрүп, кантип бийлеп жаткандарын көрүп алып, өзүм ошентип бийлегим келди. Рахмат. Анан Турцияга барып келиптирсиңер. Сен группа менен бийледиңби же жалгыз бийледиң? Группада эле бийледим жана соло. Соло бийледиң, канчанчы орунду алып келдиң? Солодан биринчи орун, группадан деле биринчи орун. Токтокон Молдокулова 12 жашта. Ал эжелеринин бийлегенин көрүп, балет бийине болгон кызыгуусу башталган. Балеттин өзүнүн тарыхы бар. Менин өзүмдүн эжелерим ошо балетти өздөрү бийлешчи. Анан мен дагы ошол пуантысын карап, ошолорго кызыгып, өз калыбым менен келдим. Жыландын бийин бийледим. Ал жактан биринчи орунду алып келдим. Биринчи орунду алганда кандай бийлик беришти? Ошо түрк эли силерди кандай кабыл алды? Түрк эли өзү эле аябай меймандос келишет экен. Алардын жери дагы өздөрү биз кыргыз жеринен кем калбай аябай кооз экен. Алар бизди барганда жаркырап, жайнап, жашнап кайтып алышты. Балет сага оорчулук алып келбейби? Ар бир эле кесиптин бул баардыгынын өзүнүн кыйынчылыгы болот деп ойлойм. Балет өзү дагы бир өзүнчө керемет кесип. Менин оюмча кыйынчылыгы бар. Келечекте сен ушундай жекелериңе окшогон ушундай балет мектеп ачкың келген кыялдарың барбы? Ушундай кыздарды тарбиялаган? Ооба, келечекте мен дагы өзүмдү окуткан Ирина Сергеевна, Мадина Шароевна, Асылбүгүл Молдогазиевна эжелерге окшоп балдарды окуткум келет. Гүлмира Окенова ар бир эле бала балет бийин бийлеп, балерина боло албайт. Өзүнүн эрежелери бар экенин айтты. Эми өзгөчөлүгү балетте бул ар бир адам балет менен балетке бийлей албайт да. Буга өзгөчө бир ыкмалары, бир эмелери, кыймыл аракеттери болуш керек да. Ар бир эле мен балерина же бийчи болом дегенге буга боло албайт да. Өзүнүн эрежелери бар да. Эң негизи балдарды карап туруп, өз эрежелери менен караса, албетте түзүлүшү, бетинин, денесинин бүт өзүнүн эрежеси менен алабыз да. Чоюлчак болуш керек, мындай орусча айтканда сценичный болуш керек, албетте арык болуш керек. 4 класстан кийин кабыл алабыз да. Биякта 8 жыл окушат. Бияка деген Бишкектен эле эмес, башка райондордон да, областтардан келеси болот. Бизде интернатыбыз бар 3-этажда. Окуп, биякта жашарса болот да.